Саламатсыздар, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Тез базар KG YouTube каналы. Өзүңүздөр билгендей эле бул жерде квартира берем, квартира сатам, жумуш керек, жумуш берем, машина сатам, машина алам деген жана башка элге керектүү маалыматтардын баарын чыгарабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле артымды көрсөңүздөр болот. Москва шаарында метро Строгиного жакын дагы бир өтө чоң курулуш болуп атат жана иштердин түрлөрү кетип атат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Москва шаарында жаңы шаар курулуп атат. Бул шаар курулганы эмне керек? Адамдар керек. Ошол себептен урматтуу мекендештер, эгер кимге жумуш керек болгон болсо, именно биздин жигиттерге нормальный без посредника жумуш издеген ошондой компаниялар таба бер деп бизден өтө көп суранган. Ошол себептен сиздердин суранычыңыздарды биз эч качан артта калтырбайбыз дагы. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, метро Строгиного жакын жерден объекттерди таптык и при этом без посредника таптык, урматтуу мекендештер. Бул жакты көрсөңүздөр болот. Азыр полный ушул жердеги кандай иштер жүрүп атат, кандай адамдар керек экендигини көрсөтүп кетем. Күнүнө 4000ден экен, акылаты 120 миңден, урматтуу мекендештер. 6 бир иштейт экенсиздер, болгону 8 саат эле. Обети ичинде экен. При этом метро автобустан сиздерди алып келет экен. Жатаканасы бесплатный экен, урматтуу мекендештер. Көрдүңүздөр да, сиздер үчүн аракетти кылып табыз. Ошол себептен сиздер да аракет кылып, бирден лайк басып, балчайтып кое бериңиздер. Кеттик анда. Этият болу. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй эле өтө оор техникадагы машиналар менен иштелип атат, колду көтөрүштү, өтө сонун болуп атат. Бул жакта атмосфера негизи өтө сонун экен. Бул жаңы шаар экен, урматтуу мекендештер. Азыркы компаниябыз Sky компания деген курулуш компаниясы, урматтуу мекендештер. Именно без посредника дедим. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Азыр болсо ушул курулуш компаниясында турабыз. Бул жерде баары иштешип атат. Көрсөңүздөр болот. Слишком эле бийик экен. Бул жакта көрсөңүздөр болот, братандар отурушат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Иштер болуп атабы? Ишти алып атасыздар. Чарчабай. Таке урматтуу мекендештер, азыр болсо Бектур акебизден өзүнөн именно кандай жумуш экендигин толугураак маалымат айтып кетет. Анан кандай мастерлер керек экендигин, эмне жумуш кыласыңар, ошол тууралуу азыр маалымат айта кетет. Кандайсыз? Жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Бир биздин мекендештерге айтып бериңизчи, кандай мастерлер керек? Бизге бен фасад боюнча ошо жакшы түшүнгөн ошол мастер балдар керек бизге. Мына бизге түшүнөт, мастер балдар мына өзүнүн абрежесин көрсөңүздөр. Ушуну бизге клинкер болот. Ушул жумуш боюнча мастер балдар керек. Ушуну клинкер дейт, Клинкер. Ушуну жасаган мастер балдар керек. Ушуну жасаган мастер балдар керек. Сиз мастерсиз өзүңүз. Анан баягындай бат үйрөнө турган балдар келсе деле болобу? Негизи жасаган эмес, бирок колунан келет деп өзүнө ишенгендер. Андай таланты бар, баягы таанышы жок дегендей. Андайлар деле болот. Бир көргөндө адам бөлүнөт, бир көргөндө тез үйрөнүп кетчү адамдар бар. Ошондой балдар деле келсе болот, үйрөнүп мастерлик кызмат. Сиз үйрөтөсүз, жардам бересиз. Жардам беребиз, бардыгын билбеген, бардыгыбыз билбейбиз, үйрөнгөнбүз, биз деле үйрөтөбүз. Буну жасаш, например, канчада үйрөнө алат, например, примерно? Эми мына өзү аракет кылып жакшы үйрөнсө, мисалы үчүн 1 айга жетпей эле бардыгын үйрөнүп алса болот. Үйрөнүп алса болот. Жөн эле үйрөнүп. Бизде азыр келип атат балдар, жакшы үйрөнүп атат. Үйрөнгөнү бар, мисалы үчүн эми кичине өзү аракет кылса, бардыгын үйрөнүп кетет. Значит, 1 айга жетпей үйрөнсө деле болот. Мынакей урматтуу мекендештер, эгер сиздердин колуңуздардан келе турган болсо деле, сразу экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышып келсеңиздер, Бектур ака өзү жардам бересиз да? Жардам беребиз. Жардамды берет, поддержканы берет. Мынакей урматтуу мекендештер, азыр болсо могул братандар ишти алып атат экен, өзүңүздөр көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы. Иштер кандай болуп атат? Иштер жакшы. Жакшы, кыйналбай иштеп атасызбы? Жакшы. болосуз? Оштон муну. Оштон каерде? Оштон өзгөнүндө муну. Иш кандай болуп атат бул жерде? Жакшы. Ишти алып атасыздар? Кемчилиги жок. Баары Кыйынчылыктар жокпу? Кыйынчылыктар жок иште. Баары жакшы. Сиз эмне жумуш кыласыз бул жерде? Мен разнорабочий болуп. Айына канчадан берип атат? 4000 алабыз. Айына күнүн өздөрү 4000ден алып атат. Без посредника экендиги сразу эле билинип атат. Атак башка жерде 3000, 2500ден, негизи. Ошондой болуп атат. Мен дагы шорт чыгарып берем го, 2500ден
рабочий деп ошол жерде посредниктер бар да. Бул жерде негизи жок экен, 4000ден алышат экен. Атылат 120 миң экен, а? Сиз канчадан бери иштеп атасыз? Ben bir cuma oldu Bir geldim. жума. Айлык эме алат экенсиз. 100 миң алганда чакырып коюңуз деп. Oldu. Анда ишиңизге ийгилик, братан. Урматтуу мекендештер, азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул жерде строительство өтө кызуу жүрүп атат. Бул жактарды да көрсөтсөң болот. Мына адамдар көрдүңүз. Баары түшүп келип атат. Зданянын ичинде өзү толтура экен. Могу телекамердан көрүнбөйт деле экен. Бийикке чыгып алып сиздер үчүн дагы бир эки иштегендерден толугураак маалымат алышка аракет кылабыз. Мынакей урматтуу мекендештер, азыр биз болсо өзүңүздөр көргөндөй эле 9-этажда турабыз. Байкелер ишти алып атат. Өтө страшный экен урматтуу достор. Азыр биз каерде турабыз? Көрсөңүздөр болот, бул жак көрсөтүп койсоң болот. Могу сеткадан көрүнөбү, көрүнбөйбү билбедим. Могул жерден көрүнөт да, өтө сонун көрүнөт. Вид көрсөңүздөр болот. 9-этажда турабыз. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, байкелер иштеп атат. Ушул байкеден бир иши жөнүндө бир аз сурап коелучу. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Буну сизге таап коеюн. İşleriniz bol tabi. Жақсы, Құдай қаласа. Атым Қуаныш. Қуаныш ке. İş қиын емес пе? Я иш жеңіл эле, Құдай қаласа. Иштеп турабыз. İşte алып атасыздар. Ишти алып турабыз, шу бата коюп атабыз азырынча. Жеңіл эле, андай кыйынчылыгы деле жок. Жашыңыз қаншада байке? Жашым 50-де. 50'de. 50'de ушундай коркунучтуу эмеспи? Жок, эмне коркунучтуу болсун. Көнүп деле калганбыз иштеп жүрүп. Более урматтуу мекендештер, биз болсо азыр бетондо турабыз. Онун арактары Леса дейт. Леса дейт. Алар 9-этаждан мындай көтөрүлгөн жерлер экен, урматтуу мекендештер. Мынакей иштей турган балдар болсо иштесеңиздер болот экен, а? Жакшы, Кудай кааласа келип иштесеңер болот. Самый главный баягы кальяналардан зависит этет да. Жакшы. Жакшы. Баары кружный, бири-бирине Кудай кааласа жакшы. Өзүңүздөр көрдүңүздөр ушундай иш экен. Мынакей урматтуу мекендештер, азыр өзүңүздөр көргөндөй эле бардык стройка кетип атат. Өтө сонун жер экен. Азыр биз 6-этажда турабыз. Бул жерден азыр сиздерге толугураак маалыматты берүүгө могул жерде Калыбек досубуз менен турабыз. Кандайсыңар? Иштер жакшыбы? Жакшы болуп атат, буюрса жакшы. Калыбек азыр болсо полный айтып берет. Кайсы метродон келет, саат канчада келет, канча айлык аласыңар, анан посредниги жокпу, бул жерде общежитие жатакана бар дейт, бесплатно дейт, жатакананы тууралуу айтып берет. Короче, полный маалыматты азыр бул жактан угабыз. Айтып бериңиз. Ассаламу алейкум мекендештер, силерди ушул объектке чакырабыз жумушка. Жумуш өтө жакшы, фасадка жумуш. Айлыгына келсек, бир айда 2 жолу бөлүнүп берилет, 15 күн сайын. Аванс керек болсо, сурасаңар берет. Алдамай жок. Баары жакшы. Строгино метро 3-каттан алып кетебиз. Общага, трудовой договор, бүт барын өзүбүз жардам беребиз. Урматтуу мекендештер, анан официальный жумуш экен. Азыр билесиңер, трудовой договорду текшерип атат, регистрациядан биринчи. Ошол себептен ким официальный иштейм дегендер, кимге трудовой договор керектер, ушул жерде официально иштесеңиздер болот. Бул жерде эч кандай левый, правый деген нерсе жок. Без посредника, түзмө-түз шефтен сразу алат. Түзмө-түз шеф менен сүйлөшөсүңөр келип эле. Анда эчтеке жок, алдамай деген жок. Трудовой договор берилет. 3 күн 4 күн ичинде трудовой договоруңар берилет. Урматтуу мекендештер, разнорабочий 4000 алып аткандан кийин уже ушул жерден түшүнсөңөр болот да. Анан башка жакта баягы эле айтып кеткендей эле 2,5-3 миң болуп эле посредниктер менен ошондой алынып кетет, метродон тосуп алат экен. Бул жерге автобус менен алып келет экен. Объекттерди берет экен, форманы берет экен, өзүңүздөр көргөндөй эле страховканы берет экен. Эң главный ушул да. Бул фасадтын ишини кылып атканда өтө опасный да. Бүт бар форма, бүт кийим, бүт мындай, кандай десем, форма бүт баары берилет. Урматтуу достор, жакыныраак келсеңер, манабы эң профессиональный да, могул жерде баягы катты нерси бар. Темири бар. Короче, путуңа молоток түшпөсө дагы эчтеке болбойт. Эчтеке бүт баары. Каска берилет экен, баары берилет экен. Урматтуу мекендештер, телефон номерлери экранда көрсөтүлгөн, адрестери дагы экранда көрсөтүлгөн. Калып кеткен суроолор болгон болсо, чалсаңар Калыбек братан өзү жооп берет. 24 жети, любой 24 саат чалып бересиңер. Түндө, күндө. Выходнойлору 6-1, 6-1. 6-1 иштешет экен.
Анан урматтуу мекендештер, азыр болсо объектти полный көрсөттүк сиздерге. Анан бир ушул жердин баягы компаниянын ээсин дагы бир көрүп коюңуздар. Тоже Казакстандан болот экен. Казакстан болот. Казакстан. Ошондон дагы бир эки сөз кылып коелу, чтоб силер дагы эле неме толугураак маалымат болуш үчүнчү. Анда ишиңерге ийгилик, ишти кыла бергиле. Любой адам келсе өзүңөр тосуп, Өзүбүз тосуп алабыз, алып келебиз. коллегалар жакшы, Коллегалар өтө сонун коллегалар. Коллегаларга сөз жок. Баарыбыз чыргап, күлүп, жайнап иштейбиз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, 50 жаштан 19 жашка чейин бар экен, Баардыгы ассортимент дегендей, баары өзү коллегалар ошондой болгон жакшы. Андан соң барыңыздарга ийгилик. Азыр болсо кийинки репортажды көрөсүңөр. Толугураак маалымат алган. Мынакей урматтуу мекендештер, азыр болсо ООО Sky компаниясы экен. Азыр өзүнүн генеральный директорунан азыр биз толугураак маалымат алышка аракет кылабыз. Кирсеңиздер болот. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Как вы? ребят. Как ваши дела? Все хорошо? Да, все хорошо, да. Хотели у вас немного подробностей узнать о вас. Расскажите, да. Ну, давайте Вот расскажем. говорят, что без посредников такие моменты есть. Есть такие моменты. Ну, дело в том, что, ребят, я в строительном бизнесе 2012 года начинал свою карьеру обычным звеневым на стройке, на строительной площадке, потом бригадиром, затем мастером на строительной площадке, прорабом, начальником участка. В итоге последние 2 года я работал в строительной компании на должности технического директора. Вот. Но, к сожалению, человек взросленький, мой директор, начал себя плохо чувствовать. И сейчас такая необходимость пришла, то, что мы открыли свою строительную компанию. Да. Заказчики у нас все старые, знают меня еще в качестве прораба, бригадира. Вот, то, что все хорошо, как бы проблем нет никаких. Вот, поэтому у нас такие вот сейчас вот на данной строительной площадке мы зашли сюда на перспективу 7 лет. На 7 лет. На 7 лет, да. Помимо этой строительной площадки у нас еще по городу Москве находятся другие площадки строительные. Вот. Фирма наша молодая, ООО «Грандстрой». Вот. Дебютировали буквально месяц назад. У нас не существует, потому что я знаю изнутри всю работу. К сожалению, горький опыт у меня есть с посредниками, где до ребят отдавались деньги, а люди просто не расплачивались с людьми. И рабочие подходили заново и спрашивали денег. Да, шли навстречу, выплачивали заново, конечно. Просто такое, знаете, табу, поэтому никак не хочется с посредниками связываться. Что вам еще рассказать? Вот, которые, есть ребята, которые вот с бригадой работают, они тоже могут, да, сюда прийти с бригадой сразу, своими коллегами там, они же. На объем можно, да, взять? Есть, у нас очень гибкая система выплат, можете выходить на поддневку. Ну, поддневка, что это? Это оклад 120 тысяч у нас в месяц, вот, включая туда проживание, если у человека нету жилья, проживание, проезд с объекта на объект, то есть тоже за наш счет. Все бесплатно. Предоставляем, да, инструмент, спецодежду, то есть набываем, одеваем, вот, и, соответственно, ведем полностью до первой зарплаты. Вот. Чтобы человек там себя более-менее хорошо чувствовал. Там, да. Вот. Из руководящего состава у меня, не знаю, к счастью или к сожалению, пока нет славян. Вот. Абдулла, мастер наш непосредственный, хороший помощник, достойный парень, сыновья мне годится, Балам Булат Маган. И на площадке именно это у нас идет Султанбек и звеневой Бектур. То есть вообще за последнюю неделю я вижу колоссальный прорыв в работе, то есть четко, вот, чего мы добиваемся, вот это вот полностью они были ребята, которые обманули немножко, сказали то, что они специалисты, но по приходу, вначале оказалось, что ребята не специалисты, кто-то из них пиццу делал, кто-то это, ну, бог с ним, как говорится, что теперь. Пришли, начали работать, ну, альхамдуля, вот ребята показали, объяснили, первый день не получилось, второй день не получилось, но на третий день
получилось. У русских есть такая пословица, и медведя можно научить на велосипеде ездить. Так что вот как бы вот так вот. Ну, в данный момент нам сейчас необходимы люди, специалисты в этой сфере. Вот. Ну, я хочу сказать, ничего невозможного нету. Если есть ребята с руками, с головой, милости просим, приходите, начинайте работать. Вас я не обижу. Иншалла, будет все хорошо. Вот как-то так. Мынакей урматтуу мекендештер, эгер сиздердин бригадаңыздар болсо, бригада менен келсеңиздер дагы болот экен. Анан эгер сиздерде талантыңыздар болсо деле, хотя бы келип бат үйрөнөм десеңиздер деле келсеңиздер болот экен. Экранда көрсөтүлгөн номерлерге кайрылсаңыздар болот. Болушунча маалыматты сиздерден алып бердик. Генеральный директор Анатолий Байкевич деп кое берейин, а? Юрий, я не знаю, к счастью или к сожалению, сам казах по нации, но родился в Волгоградской области. Поэтому у нас в третьем поколении Блай қазақша менің атым Тілек. Тілек. Да, Тілек. Тілек Байкеден. Паспортта, анда бәрі документтерде Анатолий Юрьевичтің болған. Мынакей урматтуу мекендештер, Увер'ына келе бересиздер, досторго таратабыз срочно, жумуш издегендер келсе дагы болот. Ушул генеральный директорунун өзүнөн келип туруп эле акчаны ушул жерден алып кете берет экенсиздер айлыкты. Ортодо эч кандай посредниктер жок. Жана эле айтып кеткендей, баарыңыздарга ийгилик, лайктан басып, катталып, достор менен бөлүшкөндү унутпайбыз. Урматтуу мекендештер, баарыңыздар лайктан басып, катталып, достор менен обязательно срочно бөлүңүздөр. Сиздер бөлүшүп, ошол аркылуу сиздердин досторуңуздар дагы жумуш орундуктарына ээ болуп алсын. Баарыңыздарга ийгилик. Деп сүйлөдүм, кана микрофон. Саламатсыздар урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жана ошондой эле жалпы кыргыз элим. Эгер сиз жеке ишкер болуп, бизнесиңизге кантип өз клиентиңизди табууну билбей жаткан болсоңуз, анда bereke.ru сайты жана тиркемеси жардамга келет. Өзүңүздөр билгендей эле, bereke.ru сайтын жана тиркемесин Google Play'ден жана App Store'дон көчүрүп алсаңыздар болот. Ал тиркемеде ар бир адам өзүнүн карызын, штрафын же болбосо өзүнү кара тизмеден текшерип алса болот. Жана ошондой эле ал тиркемеде жумуш, квартира, мейманкана, медициналык жардам, юридикалык жардам, той кызматтар жана окуу курстары, алам жана сатам деген башка өзүңүзгө керектүү маалыматтарды алсаңыз болот. Жеке ишкерлерди да биз унуткан эмеспиз. Жеке ишкер өз бизнесин жүргүзүүгө, өз жарнамасын коюуга өзгөчө бир платформа түзүп койгонбуз. bereke.ru тиркемесине ар бир кирген адам биринчилерден болуп жеке ишкерлердин жарнамасын көрөт. bereke.ru тиркемесинин өзгөчөлүгү, мисалы, все категория дегенди басабыз. Бул жерден эгер сизге салон красоты керек болгон болсо, салон красотыны басат. Жана ошондой эле найти дегенди басабыз. Киргенде эле өзүңүздөр көргөндөй эле сүрөттөр турат, парикмахерская БКБ деп турат. Ушул жерде описаниялары жазылган, жана киргенде эле сүрөттөрү жана ошондой эле услугалары жазылган. Андан сырткары ушул жерде эле видео түрүндө маалымат алса болот. Ал кандай салон жана кайсыл жерде. Саламатсыздар урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерди Бирик Кыргыз Бирик долбоорунун парикмахерскаясына чакырабыз. Ал жерде айымдар жана мырзалар үчүн бардык кызматтар бар. Ал парикмахерскаянын өзгөчөлүгү түшкөн каражаттан 20% кайрымдуулукка жана мекендин өнүгүүсүнө жумшалат. Өзүңүздүн чачыңызды алдырганча кайрымдуулукка да себепкер болуп кетиңиз. bereke.ru сайты жана тиркемеси тууралуу бардык кыргыз элибизге таратышка жардам бериңиздер. Лайктан басып, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүп коюңуздар. Биздин максат кыргыз элин бириктирүү жана өз ишкерлерибизди колдоо. Баарыңыздарды bereke.ru сайтын жана тиркемесин колдонушту сунуштайм, себеби ал өзүбүздүкү.